Assalamu алейкум достор, сиздер менен Болот Медиа каналы. Бүгүнкү биздин обзорубузда өзүңүздөрдү дизайны менен жана комфорту менен, мягкосттары менен сүйдүрүп кое турган электромобиль GAC Aion S. Бул машина Кытайдагы эң чоң компаниялардын бири GAC компаниясы совместно Toyota компаниясы менен чыгарылган Aion S модели. Чыгарылган жылы 2021, запас хода 460 км, моторунун мощности 100 кВт же болбосо 136 лошадиный сил. Разгон 100 чейин 9 секунд, клиренс 13 сантиметр. Кыргызстан үчүн жапызыраак, баарын түшүнөбүз, билебиз. Бирок дизайны боюнча, мягкости боюнча топовый, эң жакшы электромобилдердин бири. Фаралардын дизайндары LED оптика, бул жагындагы воздуховоддор, бамперинин түзүлүшү, өзү машинанын көрүнүшү өтө көздү суктандырат. Титановый дөңгөлөктүн размери 17, дөңгөлөктүн размери 215-55 болот. Титановый өзүнүн фирменный дөңгөлөктөрүндө. Бул жактын да линиялары, дизайны, бул арткы көрүнүштөрү аябай жакшы. Camry 70-тын ордун баса турган электромобиль. Ал эми артына келсек, арты болсо узун, ушундай светодиодный оптикасы менен жакшы, сулуу чыккан машина. Ал эми багажнигин болсо, ичинде салондо кнопканы ачсак болот жана пульттагы кнопкадан. Көлөмү боюнча аябай глубокий, высотасы өтө высокий болбосо дагы глубокий багажник. Бир 3 мешок, 4 мешок салса болот. Бул жерде болсо полноразмерный запаска толуп тура турган жери бар жана органайзер. Машинанын салонуна өтсөк, машинанын салонуна машина старт-стоп кнопкасы менен жүрөт. Селектор передач кадимки бензиновый машиналарга окшош. Драйв мод, спорт режим, эко режим, нормал режим бар, 3 режимде жүрөт машина. Быстрый клавишалары бар, сенсорный, монитор, камера заднего вида, машинанын канча киловатт расход кыла турганын көргөзө турган щит прибордо өзүнүн көргөзө турган нерсеси бар. Анан спидометр, мультируль, рулдун удобствосу жакшы. Жакшы подлокотник, бардачок, подстаканниктер адамга ыңгайлуу болуп жайгашкан. Полный электропакет. Машинанын дизайны, салону, удобствосу аябай жакшы. Машинада дагы панорамный люк бар, ачылат. Салону комбинированный кожа менен тряпка. Качествосы, сапаттары аябай жакшы. Сиденьясы болсо механический регулировка менен. Бул машинанын эң главный өзгөчөлүгү бул трассада жүргөндөгү мягкости биринчи орунда турганы. Сапаты, качествосы аябай жакшы, сборкасы, эч кандай скрип, салондун эч кандай баягы шумоизоляциялары жакшы, аябай жакшы жасалган машина. Андан кийинкиси бул запас ходасы жакшы. 460 запас хода, по факту 400 км жетип берет да, 350дөн ашат. Салондун кенендиги боюнча айтсам, салондун кенендиги аябай кенен, анан водительге аябай удобство түзүлгөн да. Сиденьялардын боковой поддержкалары да жакшы, отуруп трассада алыскы жолго айдаганга же болбосо такси байкелер баягы эртеден кечке чейин таксовать этет, алар көбүнчө рулде отурушат. Ошо рулде отурган себебинен белдери чарчап калат, ушундай неудобный машиналар айдаш кыйыныраак да. Бул Aion'го отургандан кийин бул аябай удобный, комфортный болгондуктан адам тез эле көнүчөт да, тез эле көнүчөт. Каждый день таксиге айдаганга өтө сапаттуу жана удобный машина да. Бул жеринде дагы нишалары бар, органайзерлери бар. Машина аябай продуманный, жакшы ойлонуп, жакшы жасалган машиналар. Ал эми Кытай мамлекетинде бул машиналарды таксиге эң көп колдонгон шаарлары бул Гуанчжоу, Фошань жана Шэньчжэнь. Ошол шаарларына барып калсаңыздар, ушул машиналарды таксиден аябай часто көрөсүздөр да. Бул машинаны айдап жүргөндөр болсо, машина кандай экенин комментарийге жаза кетиңиздер жана биздин каналга катталыңыздар.